Урматтуу жамаат, бүгүн азыр жердин үстүндө эле эмес, асманда дагы майрам болуп атат десем адашпасам керек. Периштелер сүйүнүп атат десем, Алла разы болуп атат десем адашпасам керек. Анткени жердин үстүндө Алланын үйү курулду. Жараткан Алла разы боло турган, берекесин бере турган, хидаятын бере турган, адамдарды оңдой турган, адамдарды ынтымак, башын бекем кыла турган, ахиретке даярдана турган, бейишке даярдана турган бүгүн мечит салынды. Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худан лил-аламин. Тугандар, жердин үстүндө эң биринчи курулган үй, адам баласынын тарыхында, Мекке шаарында Алла Тааланын үйү Масжидил Харам Адам алейхиссалам курган. Эки максатта курулган экен. Алла Таала айтат Кур'ани Кариминде: хидаят жана береке дейт. Кимде ким хидаятты кааласа, адамдай жашайын, айван болуп кетпейин, шайтан болуп кетпейин десе, ага мечит. Кимде ким хидаятты кааласа, инсан болуп пайдалуу жашайын, бактылуу жашайын десе, ага мечит. Алланын чакырыгы хайя алал фалах, кутулууга келгиле, дүниөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, караңгылыгынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун отунан кутулганды каалайсыңбы? Хайя алал фалах, кел мечитке. Ар бирибиздин Алла Тааланын алдында сурагыбыз өзүнчө, ар бирибиздин кабырыбыз өзүнчө, ар бирибиздин таразабыз өзүнчө. Атасы келип баласы келбесе, баласы келип атасы келбесе, аларга жооп бербейт туган. Береке, өмүрүңүзгө береке каалайсызбы? Ден соолугуңузга береке каалайсызбы? Ырыскыңызга береке каалайсызбы? Балдарыңызга береке каалайсызбы? Кимге береке каалайсыз? Кандай береке каалайсыз? Канчасын каалайсыз? Мечитке келиңиз. Ал-масжиду байты кулли тaqi. Пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Оңоло турган жай ушул деди. Баарыбызда кемчилдик бар, баарыбызда ката бар, баарыбызда жаңылыш бар, баарыбыздын жүрөгүбүздө кирдик бар. Ошону тазалай турган жер, күнөөлөрдөн сактана турган жер мечит деди. Ар бир такванын үйү, мына ушул үй экен туган, текеберликтен тазалана турган үй ушул экен. Көрө албастыктан тазалана турган үй ушул экен. Бөлүнүп жарылгандан, бири-бирибизди зордук, зомбулук кылып, кордогондон тазалана турган үй ушул экен. Бейиш каалайсызбы? Ахиретке даярдан каалайсызбы? Масжид деген сөз сажда кыла турган, Аллага эң жакын болгон авал инсан Алла Таалага ушу саждада экен. Бул Алла менен байланыш түзө турган жер. Бул Алла Таала менен байланыш урушкандар, элдешти турган жер. Ошондуктан субханалла, убагында мусулмандар эмес, кафырлар мечиттин жанынан өткөндө акырын өтүшкөн сыйлап. Улакчылар, эми атыңызды бияктан чаап өтпөңүз жанында. Машина айдагандар акырыныраак айдаңыз. Музыка койгондо кичине пасайтыңыз. Алланын үйүнүн жанынан өтүп баратасыз. Алланын үйүнүн сыйы, Алланын үйүнүн тазалыгы биздин ар бирибиздин үйүбүздүн сыйынан дагы, тазалыгынан дагы жогору болуш керек. Урматтуу агай мусулман бир тууган, бул периштелердин чөйрөсү, базар шайтандын чөйрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айткан жок, ким үйүнөн таарат алып, мечитке жөнөй турган болсо, ихрам байлап алып, ажыга жөнөгөндөй. Ким эрте менен мечитке жөнөй турган болсо, колунда имандын байрагы, эрте менен түздөн түз эле базарга барса, колунда шайтандын байрагы. Агай мусулман бир туугандар, айта турган маселе өтө көп. Убактын таңкыстыгынан айтайын. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз мечит Мединага келип, эң биринчи мечит Масжиди Набави салган. Ошол мечиттен тазалануу, адилеттүүлүк, достук, адамгерчилик бүткүл ааламга таркаган. Кудай кааласа, бул мечиттен да ушундай чоң үмүтүбүз бар. Бүткүл ааламга ислам таркай турган, адилеттүүлүк таркай турган, адамгерчилик, берешен, боорукерлик таркай турган мечит болсун. Алла Таала мечитиңиздерди куттуу кылсын. Алла Таала мечитиңиздерди берекелүү кылсын. Ушул жерден алхамдулилла азаматтар чыксын. Ушул жерде имандуу геройлор, ушул жерден имандуу жетекчилер, ушул жерде имандуу берешен,
жоомарт кыргыздын жигиттери чыксын. Качан биз мечиттин акысын берсек, качан ушул жерге келип оңолсок, аз айтып кеттим ага чейин канча деген. Алхамдулилlah мечиттин ушу абат кылып, туугандар эми Алланын чакырыгында, Алла Таала бул азан бар го, Алланын чакырыгы да. Бул президенттин чакырыгы эмес, бул атанын чакырыгы эмес, бул достун чакырыгы эмес. Туган бул Аллах ааламдын бадышасы, Алла Тааланын чакырыгы. Ушуга лаббайк деп сөз менен, тил менен жооп берип коюу, мустахаб сүннөт болсо, путубуз менен жооп берүү, бул важип болуп эсептелинет туугандар. Алла субханаху ва таала куттуу кылсын. Албетте, эми жараткан Алла Таала шүгүр, мечитти салган Алла Таала кадырдан. Камчеки Алла Таалам разы болсун. İnsanға рахмат айта албаган Аллага рахмат айта албайт дейт. Ошондуктан иншалла ушу кайрат кылып, бир кыш салса дагы иншалла Алла кадырдан кылайт. Ушул жерде усталарга рахмат. Ушундай чырайлуу кылып, таза кылып, аябай кооз кылып салганына. Мына кемкана арман өтө көп. Чубагдамулла устазыбыз, чогу биз менен ушул ачылышта болсо кандай бакыт эле. Ошондуктан күн сайын өзүбүз дагы ошол күн узак эмес. Ар бирибиз ошол күндү унутпай жашайлы. Күн сайын шүгүр кылып жашайлы. Алла Таалам иншалла кабыл кылсын. Ушу усталарга дагы чоң рахмат, аксакалдарга чоң рахмат. Ким патасы менен, жакшы ою менен колдоп берип атты. Барыңыздарга Алла субханаху ва таала эки дүйнөдө жакшылыктарды берсин. Дайыма ушул жерде азыр айтып кеткендей, пайгамбарыбыздын мечитичи 5 убак намаз менен чектелген эмес. 5 убак намаз менен чектелген эмес. Пайгамбарыбыздын мечити 24 саат абат эле. Түндөсү сахабалар кезек менен келип та хажыт окуйт эле. Мечит бош калган эмес эле. Балалуу болсоңуз, перзенттүү болсоңуз, ат койгон мечитте болот эле. Мусапырлар келсе, коноктор келсе, биринчи мечиттен күтүп алат эле. Талашып кеткен маселе чечилбегендерди мечитке келип чечишет эле. Мечит 5 убак намаз менен эле чектелбейт эле. Ошондуктан иншалла келиңиздер, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын шаарынын маданиятын, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын пикирин, гамын ошол мечитте, Масжиди Набавийде бүткүл ааламга ошондой таркагандай, ааламдан караңгылыкты жойгондой, мына ушул мечит дагы нурланып, караңгылыкты жойсун. Аны үчүн Кур'ан, хадис, зикр, таалим, тарбия, ушунун бардыгы ушул мечитте абат болуш керек. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды мечит менен байласын. Эртеге арштын көлөкөсүнөн Алла Тааланын алдында кыямат күнү билесиз да күн канча километр узак. Алладан башка эч ким билбейт акыйкатын. Бирок аалымдар айтат да биздин жер 1.300.000 ошол күндүн ичинде батат экен да. Ушончолук узактагы күн пешенебизге келгенде эч кимге көлөкө болбойт. Эч кимди тууган эч ким ага инисин карабайт. 7 түрлүү адамга көлөкө болот. 7 түрлүү адам ошол жерге көлөкө. Ошо жетөөнүн арасында мен бармынбы? Мен сөзүмдү кыскартайын. Жетөөнүн бирөөсү калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү мечит менен байланган. Кимдин жүрөгү мечит менен байланган болсо, арштын Алла Тааланын эртеге кыямат күнү көлөкөдөн орун алып койдуңуз да, брон кылып койдуңуз. Сиздики бар. Кыжалат болбоңуз. Аны үчүн бир эле шарт. Базарда жүрсөңүз да жүрөгүңүз мечит деп соксун. Жумушта болсоңуз да жүрөгүңүз мечит деп соксун. Үйдө отурсаңыз да жүрөгүңүз мечит деп соксун. Яды ишим бүтсө эле мечитке барам. Бош убакты каяка өткөрөм, мечитке барам. Бош убактарды митинг-ситингке эмес, арам жерлерде эмес, казино-мазинолордо эмес. Бош убактпы? Биз дүйнөгө кайра келбейбиз. Бүгүн кетти болду. Ана мечит Алла Тааланын. Ахиретте курулат, дүйнөдө курулат, кабырда курулат. Эки дүйнөбүз абат болот. Алла субханаху ва таала баарыбызды угуучулардан, амал кылуучулардан, башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылган болсун. Рахмат, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.